Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры. Алыстан заңкайган көрүнүшү менен шаарыбызга архитектуралык гана кооздук тартуулабастан кыргыз музыкалык маданиятынын ыйык ордосу, музыка храмы катары муундан муунга мурас болуп келет. Мурунку атагы чыккан Болот Менжелкыев, агабыздын Токтогул Сейталиев, агабыздын Чолпон Базарбаев, Уран Сарбагышев, Үзра Бешналиев аттуу көптөгөн таланттуу инсандардын жолун биз улап кетиш керекпиз. Эмнеге дегенде биздин тарыхыбыз аябай бай. Эгер тарых барактарында музыкалык маданиятыбыздын басып өткөн жолуна көз чаптырсак, кыргыз эли башка көчмөн элдерде эле өзүнчө улуттук маданиятка ээ болуп, ар кандай учурларды башынан өткөргөн. Эл ичинен чыккан өнөрпоздор элдик ырларды доордон доорго оозеки улап келген. Бир 1917 жылкы Октябрь революциясынан кийин Совет мамлекетинин курамына кирген элдердин катарында кыргыз музыкалык маданиятын көтөрүү максатында алгачкы кадамдар башталган. Элдик музыкалык өнөр менен катар жогорку профессионалдуу музыкалык маданиятты өнүктүрүү милдети тагылып, жаңы формадагы, тактап айтканда, опера жана балет, драм театр, филармония жана башка жанрлар түзүлө баштаган. Бул театрда чоң салым кошкон эмне деген кишилер Абдулас Малдыбаев өзү, Власов, Фере Рафвергилер, жана Холфин дегендер, Арефьев дегендер художниктер. Ошентип ушул театрдын турушуна булар салым кошканда Бул багытты өнүктүрүүдө сөзсүз орус элинин баа жеткис эмгегин баса белгилеп айта кетишибиз керек. 1928 жылы Москвадан Петр Шубин келет. 1936 жылы улуттук музыкалык театрын түзүү максатында москвалык жаш композиторлор Владимир Власов жана Владимир Ферени чакырышат. Кыргыз опера өнөрүнүн алгачкы пайдубалын эл арасынан чыккан шыктуу улуттук өнөрпоздордун тобу түптөйт. Алар Абдулас Малдыбаев, Анвар Куттубаева, Аманкул Куттубаев, Касымалы Эшимбеков, Сайра Кийизбаева, Ашыралы Боталиев, Магинур Мустаева, Жапар Садыков жана башкалар болгон. И, конечно же, надо начать прежде всего с нашего замечательного композитора Абдуласа Малдыбаева, имя которого сейчас и носит наш театр. Да. Вот здесь Сайра Кийизбаева. Если уже о ней говорить, то здесь она запечатлена в образе Айчуре. Первая исполнительница еще в 1939 году на первой декаде в Москве.
1939-жылы Москвада Ачүрөк операсы, Алтын кыз жана Ажал ордуна драмасын даярдап барышып, алгачкы кыргыз музыкалык маданиятынын жетишкендиктери 10 күн бою Москвадагы театрларда жана концерттик залдарда жаңырып, зор ийгилик менен өтөт. Бул кыргыз искусствосунун даңазасы, кыргыз маданият ишмерлерин кыйла шыктандырып койгон. 1941-жылдардагы улуу ата мекендик согуш жүрүп жатканда кыргыз маданият өкүлдөрүнүн концерттик бригадалары согуш талааларында үзгүлтүксүз концерт беришип, жоокерлерди шыктандырып турушкан. Ошондуктан 1942-жылы согуш оту алауланып турганына карабастан кыргыз опера жана балет театрын түзүү чечими кабыл алынат. Ал эми 1945-жылы согушка чейин башталып, бирок бүтпөй калган опера жана балет театрынын имараты пайдаланууга берилет. Трудящиеся советского Киргизстана получили от Родины замечательный подарок. Новое здание Киргизского государственного ордена Ленина театра оперы и балета. Это лучшее здание в республике, настоящий дворец культуры, построенный по проекту архитектора Лабуренко. Новый театр – плод вдохновенного труда творческого коллектива рабочих, архитекторов, скульпторов, художников. В оформлении театра принимали участие лучшие мастера искусства Киргизии, Москвы, Ленинграда. В день открытия театра состоялось торжественное заседание. С приветствием выступила заместитель председателя Совета министров Киргизской ССР товарищ Кондучалова. В своем докладе министр культуры товарищ Казакбаев призвал коллектив театра создать новые спектакли, отмеченные идейной и художественной значительностью, высокой профессиональной культурой. Көп мамлекеттер бар да тилин жоготуп койгон. Оперный театр эмес. Анан биздики карабайсыз, бул европейский театрда мындайчы. Биздин Орто Азиядагы эң кооз келбеттүү театрдын бири да ушул биздики. Я очень горд, что у нас вообще в Кыргызстане есть такой театр, потому что в многих странах, в многих городах нету таких театров, как у нас, потому что у нас два больших, огромных балетных зала, сцена очень профессионально. Улуттук композиторлор тобу түзүлүп, классикалык музыка менен катар улуттук музыкалык ыргакты камтыган чыгармалар пайда боло баштайт. Буга эң чоң салымын кошкон СССР эл артисти Абдуласов Малдыбаев, Кыргыз Республикасынын эл артисти, дирижер-композитор Насыр Давлесов, СССРдин эл артисти, композитор, дирижер Калый Малдабасанов, СССРдин эл артисти, дирижер Асанхан Жумакматовдордун эмгегин өзгөчө белгилей кетишибиз керек. Көч уланып кете берет экен. Мен ошол дирижерлордун азыр айтсам 3-чү поколениясы болуп калам да. Могу Насыр Давлесов, Жумакматов, Калый Малдабасановдон кийинки эле менмин да. Корифейлер менен иштешип калдык. Хусейн Мухтаров, эстренал артисти, Токтонали Сеталиев, Артык Мырзабаев, Чодуронов мен бир-эки эле жолу көрүп калдым. Анан кийин Кайыргүл Сартбаева, Жумакматов, Асанхан Жумакматов менен көп иштештим. Калый Малдабасанов, Давлесов, Насыр Давлесов, ошолордун айткан акыл насаттары менен, ошолордун кеп кеңештери менен көп жетишкендикке жетиштик. 1958-жылы кыргыз искусствосуну жана адабиятынын экинчи декадасы Москвада эң мыкты деңгээлде өтүп, жогору бааланган.
Ушул сахнада нечен таланттар кайталангыч өнөрлөрүн көрүүчүлөргө тартуулашты. Ушул сахнада канча чыгармачыл адамдар тагдырын ушул театр менен байланыштырып өттү. Музыкалык маданиятыбыздын бийик чеберчиликте болушуна нечендеген инсандар салымын кошуп, театрыбыздын тарыхын кооздоп келишет. Анан бизге театрга, биздин театрга почти ай сайын 3-4 жолу чоң театрчылар келерле. Кайсы дебейсизби? Архипова, Пиявко, Нестеренко, Образцова, Елена Борисова, Юрий Иванович Симонов, башка дирижер. Мына ушулар бат-бат келерле. Биздин балет өнөрү учурунда Борбордук Азияда эң мыкты чыгармачыл жамаат катары бааланып, көптөгөн балет чеберлери иштеп кеткен. Алардын баскан жолу кийинки муун үчүн үлгү болуп келет. С нашего театра традиция существовала, мне кажется, во время Советского Союза. Это когда вот наши педагоги здесь были. Вот Уран Зарбагишев, когда здесь руководил, мой дядя Чолпанбек Базарбаев, народный артист Советского Союза. Вот так, когда они были, да, здесь была традиция театральная, театральный дух, театральный запах. У нас очень хорошая балетная школа. У нас очень много талантливых артистов. Педагоги у нас, да, все, которые отучились и работали в зарубежных странах, и потенциал есть, все возможно сделать. Өнүгүү өсүүлөр жемиштүүлүү убактар болду, театр такыр түшүп кеткен убактар болду. Айрыкча бир коомдон экинчи коомго өтүп атканда аябай бул тарыхтан билебиз окуганда ушул ылдыйлап кетти да. Биз өзүбүз эгемендик алгандан кийин ылдыйлап кетип, көпчүлүк артисттер базарга чыкканга туура келип калды, жумуш таштап башка жумушка кеткенге туура келип калды. Жалаң искусствону сүйгөн, театрды сүйгөн фанаттар эле калдык да. Көп жакшы артисттер кетип калды. Музыканттардын көбү кетти. Бийчилер кетти Турция, Алматыга. Эми каралбай калды да баары. Бул акыркы 10 жылдыктан бери биздин да көрүүчүлөрүбүз көбөйүп калды. Кудайга шүгүр, анан эми биз көрүүчүлөрүбүз көбөйдү эле, биз азыр иштеп атабыз ушул санын эмес, сапатына деп ошол жаш солисттер келип атат. Учурда театрды Алмаз Мамаджанович Истамбаев жетектеп келет. Театрдагы чыгармачыл маанай, жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө жакындан билүү үчүн аны кепке тарттык. Жаңы спектакльдерди коюла баштады. Былтыр мисалы биз Айтентек аттуу биринчи музыкалык спектакль чыгардык жаштарга. Кошунага барабыз, тоғын катты алабыз. Жасап жейден курчакты, терин келип борчакты. Тор жасайбыз паткаттан, ташып келип пат-паттан. Ошондой эле
атадан калган туяк аттуу одноактный опера чыгардык. Башкы балетмейстер Айзада Тумакова. Өзүңүз билгендей, жылда биз театралык сезонду Айчок операсы менен баштачу элек. Акыркы 5 жылдан бери бул опера коюлбай, тиги эсиңизде болуптур, тиги жаңы костюмдер тигишип, декорациялар тигишип, Кыргыздан эч нерсе калбай калыптыр деп айтышканда ошо Айчок операсына. Ошондуктан биз ошо баардык реставрация кылып, азыр жаңы чөкөлөлөрдү тиктирип атабыз. Ошо Айчок операсын биз ошо 80 жылдык юбилейди ошо опера менен ачканбыз. Акыркы 3-4 жылдан бери жүрбөгөн Саманчын жолу аттуу балет оратория. Бул деле ошо эле чырда, ошо костюмдар туура эмес тигилген, балеттин артисттери буларды кийбейбиз, бийлегенде аябай тоскоолдук болуп, ушу ал костюмдарды биз мурунку костюмдарды реставрация кылып, ошол костюмдар менен барып келдик. Чыгармачыл жактан биз жаңы формат киргиздик. Опера балет театр күнүнө иштей турган болду. Малахитовый зал күнүнө иштей турган болду. Ал жерде биздин жаш солисттерге көп мүмкүнчүлүк бердик. Ошо көрүүчүлөр деле аябай таң калышты, ырчыларыңар аябай көп турбайбы. Жаңылыктардан ошо былтыр аябай резонанстуу болгон концерти по театральной аркой болду. Аябай барды таң калышып, айтып атам, дүйнө жүзү боюнча кыргыздар чалышып, бул каерде болот? Кыргызстанда, Бишкектеби деп, ооба деп эле. Бул жакта ошо биз аналык эме кылып койдук эле, Елисейский лого бар го Европада. Келип алып отуруп алышып эле, чай ичип эле музыканы угушканда бизде да ошондой болду да. Ал аз келгенсип бул концертти биз 5,5 миллион рубль сом кирештап, билеттерди сатып, 300 сомдон сатып, тиги чет мамлекетте келген коноктор көп болуп атты. Анан тиги жаштар көп болуп атты. Анан бул жерде да акустикасы аябай сонун экен, тиги Шопоков көчөсүнө чейин угулат. Былтыр биз дагы бир жаңы проектти баштаганбыз. Бул жерде тиги 9 май күнү бессмертный полк өтпөйбү? Ал жерде ушу бизге уюштуруучулар чыгып, ушу жерде көп театрда токтоп калышат экен, бессмертный полкту күтүп, анан айланып туруп, анан тиги площадька барышат да. Анан биз аларды колдоп, 5-6 ырчы менен эле тосуп койдусок, аябай ажиотаж болуп, эл толуп калып, кое бербей, тиги жакта концертти унутуп калышыптыр. Көрүүчүлөргө ыраазыбыз. Былтыр мисалы мен отчеттук собранияда 15 000 көрүүчүгө көп көрүүчү келди 22-жылы. Анан бул сөзсүз концерттин көбөйүшү. Анан биздин спец счетубуз аябай жакшы түштү. Билеттин бааларын көбөйттүк. Жаңы ырчыларды чыгарып, жаңы бийчилерди чыгарып, гастроллорду алып келип, ошол сыяктуу азыр дагы бир жаңы проекттин бет ачары болду, 18 май.
ночь театр деп койдук. Биз тиги ночь музейин улап туруп ночь театр кылып койдук. Бул ойдагы мага тиги чет мамлекетте жүргөн дирижер достор айткан, Европада ушундай бар дейт. Жаштар үчүн ушу ночь театры. Ал жерде ырчылар да болот, бийчилер да болот. Ал жерде классический киноконцерт болот, чоң экранда дүйнө жүзүндөгү атагы чыккан опера ырчылардын, анан дирижерлордун концерттерин беребиз. Андан ушу жаштарды биз чакырып атабыз. Ушу биринчи мисалы 2 жаш таанышканда кафе, ресторан же кинотеатрга барбай, именно жигит билет театрга алып берсе, эң кымбат билетин мисалы 1000 сомдога, эң алдыңкы партерде келип отуруп, 2 жаш баш кошкондо алар дагы балдарын айтып берет. Биринчи жолу кайерде тааныштырыңар деле, опера балет театр тааныштырганбыз деп. Дүйнөлүк премьера болгон Генез аттуу балет болду. Ушу балет менен жакында эле биз Россияга гастролго барып келдик. Ушу балетти алып бардык, анан Самачын жол аттуу балет ораториянын ушу биринчи актын алып бардык. Тиги россияндарга аябай жакты. Анан азыр ушу балет Генезис аркылуу биздин партнерлор биринчи эл аралык фестиваль балет өткөрөлүп атат. Именно современный хореографиядан да. Монголиялык азыр атагы чыккан Италияда азыр эң алдыңкы опера ырчылары Бадырал Чалымбатар ал канча келип кетти. Ушундай байланыштарды түзүп атабыз. Түштүк Корея менен ал жактан канча ырчылар келип атат. Азыр августта дагы келишет, чоң гала концерт беребиз. Мисалы гастролер келгенде биздикилер сразу подтягиваться этип эле, биз кембе-кембиз деп эле аларда струясына туруп алышат да. Ошондуктан гастролерлор аябай чоң таасир этет, чоң жардам берет бизге. 24-жылы да каласа Россияда Большой театрдын сахнасында ушу балет оратория Самачын жолу эгемендүүлүктүн тарыхында биринчи жолу ушу Большой театрда коюлат. Мен жакында тиги командировкага барып, ушу Большой театрда ассоциация музыкальных театров дейт, ошону биз былтыр киргенбиз. Ошо мүчөсү катары мен ал жерде официалдуу түрдө обращение жасадым президентке, Исаакян Григорий Григорьевичке, анан ушу Большой театрынын башкы директоруна Урин Владимир Григорьевичке ушундай биздин юбилейный 80 жылдык. Анан Чыңгыз Айтматовдун 95 жылына карата. Анан дагы бир датаны таптык, 84-жылы коюлган экен Большой театрда, Материнский поле. Ровно 40 жыл өтөт экен да. Орусча айтканда, спустя 40 лет кыргыздар кайра возвращается на сцену Большого театра. Ошондон бизге бул аябай чоң жеңиш, чоң жетишкендик.
Российская Федерация танцует лучше всех балет. И туда вести балет, это, конечно же, очень рискованно, потому что там у них зрители уже более насыщенные, они знают все нюансы. И туда вести классику, с моей точки зрения, не стоит. Вот туда повести наш национальный балет, это для них это новое будет. Материнское поле повести, балет Чолпон туда повести. И наш балет будет в выигрышном состоянии, и для зрителя будет новое, и будем уже ознакомливать нашу культуру. Потому что балет оратории, материнское поле, там было написано на кыргызском языке же, и пение тоже на кыргызском. И не зря говорят, что язык тоже музыка, и ее не надо, я думаю, не надо переводить. На кыргызском языке в странах СНГ это будет классно. Бизге аябай дем берген, жакында эле Шубинан башкы директору Грузина Суранчиева фестиваль өткөрдү, Виват Рояль. Ал жерге ушу биринчи айым келип, бизге аябай дем берди да, театрга келип, аны жакшы тосуп алдык. Анан ошол аркылуу ушундай сүйлөшүүлөр, байланыштар пайда болуп, экинчи проектти бердик, Айгүл Жапарына бардын колдоду. Гринещенкадан атағы чыккан профессорлар келет, биздин музыканттарга мастер-класстарды беришет. И финалында биз ушу Рухордодо көлдүн жээгинде ушу сахнада Лебединое озеро балетин апарып коебуз. Бул деле ушу тарыхта биринчи жолу кое турган нерсе. Мен тиги Москвада жүргөндө балет на Байкале аттуу бир проект бар да. Ошону русский императорский балет, ошонун проекти. Анан ошолор деле айткан, давай балет на Иссыкуле деп уюштурабыз деп. Контрактный системага сөзсүз өтүш керек. Неге дегенде бизде ырдаса ошол эле акчаны алат, ырдабаса деле ошол акчаны алат. Анан тиги табель толтурганда эмнеге толтурбадың деп эле инспектор деле кыйнай беришет. Ошондуктан контрактный система сөзсүз өтүш керек. Ким көп бийлесе, ким көп ырдаса, ошол эмгек болуш керек. Силер тартып атасыңар, ушу телевидениега чоң рахмат. Ана мен ушул халкыбызга айтам, элибизге театрга келе бергиле, мындан баягы баары бир көрөнгөлүү элбиз да бир. Илгери деген 56-жылычы театрга киши кире алчу эмес, туфлилерин өзүн чалып алып, мен Ленинградтан көрдүм. Бияка чокойлорду чечип, кайра туфли кийип, азыр эми Кудай атабыз заман жакшы го, туфли дегенин азыр. Баары ошол кез келет го дейм да кайра. Эмне деген сонун биздин имаратыбыз турат. Эмне деген оркестр турат, 100дөй киши, хор турат, балет турат. Анан театральный арка алып калды. Биз уже муну репетиция кылганбыз. Бул жерде оркестрди отургузабыз, могул жер баардыгы стулдарды отургузуп, быйыл сезонду ушул жер маркетинг боюнча любой учреждение парковкасы сонун болуш керек. Биздин опера балеттин театрдын парковкасы эң жакшы да. Шаар боюнча эң сонун парковка биздики. Ушугу менен да биз колдонобуз да. Бул жерди мисалы ушу концертный площадка кылсак, бул жактан полный парковка кылып туруп, мисалы Хаяттыкы деле аябай жакшы. Хаяттыкка деле кирип кетсе болот. Театрдын жамааты учурда ар дайым изденүүдө болуп, жаңы чыгармалардын репертуарын байытуу менен классикалык музыканын очогу катары элибиздин музыкалык табитин көтөрүүдө татыктуу салымын кошуп,
Bir кездеги улуу муун түптөп кеткен изди талыкпай улап келет.